Премьер-министр Сапар Исаков журналисттерди жаңы жылы менен куттуктады. Ал өзүнүн адвокаты Бакыт Автандил уулунан кат аркылуу куттуктоосун берип жиберген. Өзүнүн катында массалык маалымат каражаттарында эмгектенген журналисттерге ыраазычылыгын билдирген. Темир тор артында жатканыма жарым жыл болду. Мен чындап эркиндик деген сөздү түшүндүм. Көз карандысыз журналисттер сиздерге ден соолук жана дем күч каалайм, дейт Сапар Исаков катында. Эске салсак, Сапар Исаков паракорчулук деген айып менен 15 жылга чейин эркинен ажыратылган. Барс медиа жазып чыккан. Ставки на спорт! 1xBet! Большие выигрыши! 1xBet! Быстрые выплаты! 1xBet! Надежный букмекер! 1xBet! 1xBet! Букмекерская компания. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогон Кыргызстан социалдык демократиялык партиясынын төрайымынын орун басары Кундуз Жолдубаевага дагы 4 айып коюлду. Бул тууралуу маалыматты ал өзү Азаттык радиосунан тастыктады. Мурда коюлган бийликти күч менен басып алууга аракет кылуу, калайман башаламандык уюштуруу, барымтага алуу беренелерине эми атуучу куралды уурдоо же опузалап алуу, тергөөгө каршылык көрсөтүү, адамды коркунуч абалда калтыруу жана адамдын ден соолугуна зыян келтирүү деген айыптар кошулду. Расмий органдар бул тууралуу азырынча маалымат бере элек. Ушул жылдын 7-8 августунда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет УКМКнын жана Ички иштер министрлиги ИИМдин Чүйдүн Кой Таш айылында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясын жүргүзгөн. Анда бир аскер курман болуп 200 адам жабыркаган. Кой Таш окуясы боюнча 39 факт менен сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатат. Атамбаевга жана анын айрым тарапташтарына айып тагылып, камакка алынган. 27 декабрда Бишкектеги 1 Май райондук соту Жолдубаеваны 9 февралга чейин үй камагына алган.